Урматтуу бекендештерим, урматтуу депутаттар, мына президентке шайланганыма кечээ 3 жыл болду. Кудайдын буйругу менен элдин колдоосуна таянып, мамлекеттик бийликтин баардык бутактары менен биргеликте ички жана тышкы саясатта бир топ иштерди аткардык. 2017 жылы президентке аттанганда берген негизги убадаларымды аткаруу ушул 3 жылдык эмгегимдин өзөгүн түздү. Президенттик мөөнөтүмдүн алгачкы жылын тышкы саясатты жолго коюуга жумшадым. Бул көзгө көрүнбөгөн, бирок көп убакытты жана күч аракет талап кылган түшүктүү иш болду. Тышкы саясатты улуттук кызыкчылыктарыбызга толук жооп бергидей жүргүздүк. Мамилебиз согундап калган мамлекеттер менен өнөктөштүгүбүздү бекемдедик. Өлкөнү санариптештирүү, калкты таза суу менен камсыздоо, жаңы жерлерди өздөштүрүү, калкты турак жай менен камсыз кылуу — бул менин президенттик ишимдин негизги багыттары болду. Ички миграцияны токтотуу максатында аймактарды өнүктүрүү саясатына өзгөчө басым жасадым. Бюджеттик жана өлкөнүн финанс институттарынын каражатын эретке буралдык. Өлкөбүздүн экспорттук потенциалын көтөрүү максатында аймактардагы ишкерлер өзгөчө кайра иштетүү тармагы сезилерлик каржылык колдоо алышты. Соттук укуктук реформасын ордунан жылдырдык. Коррупция каршы күрөш жүрдү. Көп жылдар бою талашка түшүп келген коопсуз шаар долбоорун ордунан жылдырдык. Патрулдук милиция өлкө борборунун ишин баштап Ош шаарында даярдалууда. Мына ушул жана башка иштердин баары эң биринчи кезекте ар бир жарандын жашоосун жакшыртуу максатында жасалды. Урматтуу бекендештерим, өлкөбүздүн тарыхы 6 октябрга чейин жана андан кийинки учуру деп өлчөнүп калды. Бул факт. Бул бурулуш бизге эмне алып келет? Тарых жана убакыт өз баасын берет. Бул күндөр ар бир кыргызстандык үчүн эң оор күндөр болду. Менин дарегиме колдоо айтуу менен бирге мамлекет башчысы катары тез арада кырдаалды жөнгө салуу талаптары, катуу сын пикирлер айтылды. Кыйчалыш учурда эмнелер жасалган азыр кайрадан айтып отурбайын. Болгон күч аракетимди өлкөнүн укук талаасына кайтарууга жумшадым. Мамлекетибиздеги журт тааныган ишмерлер жана өнөктөштөрүбүз менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүм. Жүздөгөн мекендештерим тынчтануусун билдирип, кеңештерин айтышты. Баарыбыз үчүн өлкөдөн өткөн дөөлөт жок экендиги дагы бир рет ынандым. Биздин жарандык коом күчтүү жана ачык деп буга чейин айтып келгем. Жарандык коом менен массалык маалымат каражаттарын ушул күндөрдөгү аракеттери Кыргызстан укуктук өлкө экендигин далилдөөгө багытталды. Мына ушундай жарандык позициялар үчүн баарыңарга ыраазычылык билдирем. Опурталдуу күндөрү коомдук тартипти сактаган элдик дружиналар чыныгы каармандарыбыз болуп калды. Алар Бишкек шаарынын тургундарын терең сый-урматына татыктуу. Учурдан пайдаланып, Кыргызстандын тагдырына кайдыгер карабаган өнөктөштөрүбүздүн, анын ичинде Россия Федерациясына, Казакстанга, Америка Кошмо Штаттарына, Великобританиянын, Бириккен Улуттар уюмунун, Евробиримдиктин жана Түркманын жетекчилигине ыраазычылык билдирем. Урматтуу мекендештерим, мамлекет башына эң кыйын учур келгенде жоопкерчиликти таштап кетип калууга акысы жок деген элдин үнүн угуп, бул күндөрү болгон аракетимди жумшадым. Мен үчүн өлкөбүздүн бүтүндүгү, элибиздин биримдиги, коомубуздун ынтымагы бардык кызмат ордунан бийик. Мен үчүн ар бир жараныбыздын ден соолугу, ар бир мекендешиндин өмүрү баарынан кымбат. Өлкөбүздө тынчтыкты сактап калуу, элди бөлүп жарбоо максатында президенттик кызматтан кетүү чечимин кабыл алдым. Албетте, бул чечим коомчулук тарабынан ар кандай кабыл алынууда. Бул туура чечим же жокпу, тарых жана убакыт таразалайт. Кудай алдында, кадырлуу журтум алдында менин жүзүм жарык. Ушул кырак, ушул кызматка жеткенге чейинки топтогон тажрыйбамды мындан ары да элим үчүн колдон келишинче жумшайм.
Albatta, бүтпей қалған іштер қалды. Бұға için ашпай қойбойт. Атқарушыдағы милдеттер көп эле. Әрбір президенттің чоң қиялы мақсаты болады екен. Менің амбициялы мақсатым бұл Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан темір жолын құру долбор эле. Бұл долбор бойынша жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр болуп, саясий чечим кабыл алынган. Ушуга тиешелүү өлкө баштары менен сүйлөшүп, бул ишти баштаганбыз. Эксперттер ишке киришип, маселе ордуна жылган. Билесиздер, бул долбор Кыргызстан үчүн, биздин келечегибиз үчүн аба менен суудай керек. Бийликке келе жаткан азаматтарга ушул ишти улантуу аманатын калтырып кетип жатам. Кудайдын колдоосу менен ушул долбоордун ишке ашуусун тилейм, ийгилик каалайм. Урматтуу мекендештерим, иш болгон жерде кемчилик болду. Ал үчүн кадырман элим сиздерден мен кечирим сурайм. Әрбір мекендешіме ден соолук жана бакыт таалай тилейм. Әрбір үйдө жакшылыктар көп болсун. 3 жылдык ишимде мага сеним көрсөтүп келген мекендештериме, чогуу иштешкен бардык бийлик бутактарына, мамлекеттик жана жергиликтүү органдарга, өзүмдүн аппаратыма, жарандык коомго жана медиа тармагына терең ыраазычылыгымды билдирем. Эки тизген бир жылыбызды колго алып жаткан жаңы бийликтин ишине ийгиликтерди каалайм. Садым Догозович, өзгөчө сизге Кудайым күч-кубат берсин, ийгиликтер болсун. Баарыбыздын тагдырыбыз тең жалгыз Кудайдын колунда. Мээримдүү, ырайымдуу жараткан Кудайым өзү элибизди колдоп, элибизде аманчылык, жерибизде тынччылык болсун. Аман болуңуздар, урматтуу мекендештерим. Кудайым колдосун бардыгыбызды. Кудайым колдосун. Кудайым колдосун. Рахмат.